Assalamu алейкум достор. Мен Сузак районунун Мусурни полигонундамын. Кечеки торпокту МЧС айыл өкмөткө айткан экен. Айыл өкмөт вет врачка айтыптыр. Вет врач ал жакта жүргөн мусорный машинага айтып, ал мусорный машина жүктөп келип, бул мусорный полигонго эле таштап коюптур. Анан үстүнөн көмүлдү дейт. Мыйзам боюнча буларга отдельно яма болуш керек. Өлгөн малдаргачы, жана жылкыларга, жаныбарларга. Ошону ямага казып туруп, көмүп туруп, малды таштап кайра көмүш керек эле. Азыр булар берге таштап коюптур. Азыр бул вет врач айтып атат, ушул жерге bir жерге көмдү деп чыгара бер дейт. Жок, мен чыгара албайм дедим. Көз аз талашып, тартышып, мен кака нерселер көрсөтөм. Мусорный полигонго таштап коюптур малдын өлүгүн. Каерде көмгөн жерин көрсөтүңүз деп телефондо сүйлөшкөндө качып аткан болчу. Айыл өкмөткө келип, айыл башчы менен сүйлөшүп, айыл башчыга ыраазычылыгын билдирем, реакция кылып, вет врачты bir жерде жүргөн экен, өзүнүн жеке иштери менен. Аны чакырып, бар көрсөт дедиле, келип ушул жерде көрсөтүп атат. Бул негизи мыйзам боюнча болбойт. Мусорный полигонго өлгөн малды таштап койгонгочу. Билбегендер үчүн бул полигон Сузак лампа деп коет. Мынакей бул Ош Бишкек жолу. Так, бул жагы Жалал-Абад, бул жагы База Коргон. Тупрак Белдаа деп коет ориентировкасы. Ушул жерге просто таштап коюптур. Айтып атат, быйыл сессияда карайбыз, 24-жылга ошондой яма кылып берсе деп айтат. Буга чейин эмне кылышты билбейм негизичи. Өзүңүздөр реакция кыласыздар, өзүңүздөр ой пикириңиз комментарийга жазыңыздар негизичи. Бүгүн жума 12 январь түшкү саат 3. 3тен кийин болуп калды уже. Бул нерсени биздин жогору жактакылар да көрсүн. Ошон үчүн эле мен бийликти жаман дебейм. Бийлик жакшы иштеп атат, бирок мондай болбош керек негизичи.